Миң булак айыл аймагына караштуу Лахол айылы тоо этекте жайгашкандыктан сел коркунучу жогору. Чүкөттөр аябай жарылып кеткен да. Ошондуктан дубал арын өстө ооп калды. Айыл тургуну Алчынбек Касымбековдун үйү тоодон түшкөн чоң селден жабыркаган. Үйдүн дубалынан жарака кетип, ичкери ооп жашаганга жараксыз болуп калган. Ушул жактан келди сел. Аябай чоң келип, үйгө келип кирип, үйдүн маяктагы полдун ичине чейин кирип, скалатка чейин кирди. Кирип могул үйдүн болгон полдун астына чейин толуп, сел каптап кеткенден кийин бир канча бир 15-20 күндөн кийин убакытта дубалдар арын өстөй улап, полдор атайын көбүп чыкты. Селгеби же шамалгабы ушундай туруштук берген жакшы үй салган. Бактыга жараша Алчынбек өткөн жылы үйүн камсыздандырып койгондуктан келтирилген чыгымдын ордуна мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 500 000 сом төлөнүп берилди. Милдеттүү түрүндө деген камсыздоо деген бир айтып калат керек дейт, бирөө керек эмес дейт. Анан бүгүнкү окуяны мына өзүңүздөр да көрүп турасыңар. Учурунда деген жергиликтүү бийлик менен биздин филиалдын жетекчилери, иштикерлери деген ушул кишилер менен деген баягы түшүндүрүү жумуштарын өткөзүп камсыздап койгон. Анан бүгүн камсыздаган боюнча деген 500 000 сом акча алып атат. Бул нерсе деген болбой калышы да мүмкүн болчу. Мамлекет жагынан деген көңүл бурулбаса, камсыздалбаган үй болсо деген бүгүн бул өз баягы чараларын көрмөк да. Анан ошон үчүн баягы баарын чакырып кетет элем, ушу элибиз деген баары тең ушу милдеттүү түрүндө турак жайларын деген баягы камсыздоодон өтүп коюш керек. Белгилей кетсек, Нарын облусу боюнча 50 000ден ашык турак жай болсо, анын 23% гана камсыздандырылган. Нарын облусу боюнча 2024 жылы 12 000ге чукул турак жайды камсыздандырдык. Бул 23%-ты түздү. Андан төлөп бергендерибиз болсо 19 турак жайга 2 600 000 сом акча каражатын төлөдүк. Нарын облусунда көп жерлерде бизде мал өнүккөн да. Ошого жараша чоң сарайлар салып атышат, кымбат сарайлар салып атышат да. Ошо короо жайларды, ошол канча суммага, чоң суммаларга сарайлар салып атышат. Анын жаратылыш кырсыгы болуп кетсе, эч кандай бир пайда болбой калат да. Ошондуктан ошолорду да ыктыярдуу түрдө келип камсыздандырып кетишсе, биз камсыздандырып беребиз. Эске салсак, турак жайды камсыздандыруу айыл жергесинде 600 сом, шаардагы үйлөргө 1200 сомду түзөт. Норза Аблаев, Алмаз Асанов, Ала тоо 24, Нарын облусу.